Мен сураган себебим анткени саясаттын жолу эми өйдө төмөн болот. Губернатор болуп иштеп жүргөндө жанагындай барымтага түшүп калган кезделер бар болчу, ага чейин дагы жетебиз го. Анан кандайдыр бир башка бир көйгөйлөр пайда болот. Ошону мындай КГБнын школунун психологиясы менен депрессияга түшүп кетпей, коркуп кетпей, ошонун баары жардам берген экен да демек, Анан ал жерде мындай Баткен облусу өтө татаалуу облус да. Ал жерде мисалы Таласта же болбосо көлдө вообще жыргап эле иштесең болот. Ал жерде только хозяйственный вопрос да. Ал жерде болсо сплошной да. Өзбектер, тажиктер, моундай шахматтын порядке болгон, өтө татаал да. Мисалы бир жерге барып, бирдекен объекти курам десең, биринчиден дипломат болуп тигилер менен барып сүйлөшөсүң, аларды убеждать этесиң. Анан кийин убеждать эткенден кийин баягы адамдарды апарып ошонун коопсуздугуну камдап бересиң. Анан только жанагы иштерди жасайсың. Понимаете? Вот сложность. Өзгөчөлүгү ошондо да. Акчаң болуп, бар жоң болуп турса деле, надо ряд задач решить, прежде чем ошону ишке ашырыш үчүн да. Анан ал жерде, это сильно помогало, например, мне. Өзүмдүн коллегалар менен, өзбектер менен, тажиктер менен сүйлөшкөнгө, мага в отличие от них, у меня был оперативный опыт работы. Я был сотрудник госбезопасности, мен алар менен аябай оңой сүйлөшчүмүн да. Алардын оюн да билип койчумун туда-сюда. Мен билген нерсени алар билчү эмес да, көп нерсени. Бирок аларда, Өзбекстанда особенно, биринчи замдары бүт бардыгы эмелер. КГБшниктер алар. Ал жерде аларсыз бир да кадам кылбайт. Ошол менен советоваться этип, туда-сюда кылып, ошентип турат. Бул дагы системный жумуштун бир признагы окшойт да. Бул деле. Эми ал жерде Каримовдун эмес. Каримов аябай эме киши болгон. Мындай. Данышман киши болгон десе болот. Эми анын эң жакын кеңешчиси жана Инаятов деген СМБнын эмеси чивостой. Жок, бул эмелер мындай да. Мисалы, ошол эле Ельцин, ошол эле Назарбаев, бүт бардыгы келгенде Ельцин баштап эле КГБны жок кылабыз деп баягы милиционерди КГБга коюп, кийин айтпадыбы? Азыр эсимден чыгып турат. У меня задача была поставлена первой уничтожить КГБ. Анткени бийликке тоскоолдук кылган КГБ болчу да. И вот это я и выполнил дегенчи. Но бирок мындай да, аны дуурап туруп казактарда, өзбектөр да биринчи эме кылган да. Но бирок биринчи эме Каримов өзүгө келгенде, ай КГБ болбосо болбойт экен деп. Все держится на КГБ, безопасность. Анан кийин быдырап кетти да. Россияны көрдүм эмне болуп атканын. 5 жылдан кийин бардыгы КГБнын кайра эме болду. Вот эменин белорусский батьканын, Лукашенконун данышмандыгы ал вообще КГБны тийишкен жок да. Ошо ойдо кар. Ошондуктан 5 жылдан, ушунча жылдан бери даже атын калтырдыгы, КГБде бойдон. Атында өзгөрткөн жок. Но там порядок, но самое главное, ал жерде бүт бардыгы. Эгер КГБ таза болсо, КГБ он должен работать только в интересах государства. Ал личный бирөөдүн эмесинде иштебеш керек, эч качан. Вот ошону КГБнын эмесин тууру колдонуп, мына Белоруссия самая процветающая республика СНГда. Биздин эмеде, бывший эмелерден. Эмесе Белоруссияда вообще эч кандай ресурстары жок, эчтекеси жок. Кайра ошол жылдарга кайтсак, 88-жылы высший курсту бүткөндөн кийин сизди Ысык Көл областына ыкчам кызматкер оперуполномоченный катары жиберди. Младший оперуполномоченный. Младший опер. Эң биринчи тепкичи. Да, эң биринчи. Младший оперден жерден өссөң, анан чикис болосуң. Ал жерде келгенден кийин наставничество болчу. Ар бир молодой оперде старший опер наставник болчу да. Ошол эме кылып бир 3 жылда анан бутуңа тургузуп, где-то через 3 года только опера получаешь. Оперди алып анан. Ошол жакта иши билинет да, иштей алабы же иштей албайбы деп ошон. Старший оперди алсаң, это считалось вообще нормальный достижение болчу да. Ошого ал жерде ал жерден ошо Ысык Көлдө да иштедим. Ысык Көлдө 2 жыл иштедиңиз? 2 жыл иштедим. Андан кийин центральный аппаратка уже старший оперуполномоченный. Да, старший оперуполномоченный. Ошондо азыр эгерде кандайдыр бир сырдуу эмес нерселер болсо, кандайдыр бир жанагындай чалгынчыларды кармап, же болбосо кандайдыр бир резонанстуу иштерди тергеген же ачкан, ошолор жөнүндө айтып бере аласызбы?
Берде мындай да, для обывателя, например, сырттан кирип эме болсо, КГБнын иши өтө скучный иш да. Вообще скучный да. Себебі ал жерде бардыгы эле окшойт да, ойлойт окшойт, что активный мероприятия жүргүзүп эле шпиондорду кармап эле, бандиттерди кармап эле, согушуп эле Эми кинодо көрсөткөндөй эле көрүнөт да бизге. Ооба. А бул жерде өтө мындай рутинный иш да. Көп нерсени изучать этесиң, материалдарды изучать этесиң, ал жерде отурасың, бул жерде ошонун немесин пытаешься предугадать, кто что хочет сделать. Ошо адамдар менен сүйлөшөсүң, келип справка жазасың. То есть это рутинная работа, понимаете? Анан кийин биздин негизги эме КГБнын иши это информация. Основная работа ошол. Например, даже центральный аппаратта СССРдин аппаратында күндө эле шпиондорду кармайт да, например. Бир эле шпионду, например, разработка кылыш үчүн бир шпионду 10 жыл, 15 жыл разработка кылып, анан кийин доказывать этип кармайт да. Понимаете? Там ошондор Пинковский, туда-сюда деген көп эмелер болгон, изменниктер. Бирок сиздин куржунуңузда бар беле Менин шпиондор? куржунда биз ал убакта за железным занавесом были. Знаешь? Менин ишим авиацияны курировать этем да, негизинен меники авиационная безопасность полетов, анан кийин ошол жердеги диверсия, ошого окшогон нерсенин алдын алып эме кылышу. Профилактика. Менин негизги мен иштеп турганда ошол авиацияда бир да кырсык болгон эмес. Вот это результат работы. А если бир жерде кырсык болуп, героический балбон преодолеть, это очень плохая работа. Демек алдын ала иш жүргөн жок деген белгиси да. Значит, ты допустил, ты плохой опер. Алдын алып иш кылган жоксуң, ошону предупреждать эте алган жоксуң. Алдын алып ошого допускать эткенге, сен жеткиргениңде уже все это плохая работа. Вот ошондуктан эчтеке болбой эме болсо, считай, что ты нормально работа. Авиацияда мен ошончо 5 жылдан ашык эгер курировать эткен болсом, бир да кырсык болгон эмес. Ошол менин жакшы иштегенимдин результаты деп. Анан кече Ташиев айтып атпайбы, бир да оперативный эмеге катышпапсыз, активный эме кылбапсыз. Опердин иши совсем башка, понимаете? Булар болсо жанагы альфанын ишин айтып отурат, ошондой деп. Это же боевики, альфа это боевики. А опер это мыслитель, это был, да, системщик, он мыслитель, он разработчик операции, ошондой был. Жанагындай булар болсо жанагы боевиктерди кустура жатышканда барып кармап туда. Это считает активно. Это как это, да, верхушка, айсберг. Бул иштер бардык. Элге көрүнүп турат. Нонсенс.